Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Биз дагы эле Аксы жергесиндебиз. Аксынын Кичи Ак Жол деген айылындабыз. Бул айылда белгилүү жазуучу, Сынган кылычты жазган киши Төлөгөн Касымбековдун айылы болуп эсептелет экен. Ошол киши ушул жерде туулуп өскөн айыл. Туугандар, бүгүн биз Ильяздын методу боюнча тааныштырайын деп атам. Ильяздын методу кандай иштеп атат? Алмага жасаган ийип байлоо деген методу кандай иштеди? Ошону көрсөткүм келет сиздерге. Жамгыр жаап атат аябай. Туугандар, мына ушул алма 3 жаштагы алма экен. Мына ушул алманы Ильяз деген багбаныбыз ийип байлоо методун жасаган. Ийип байлагандан кийин натыйжасы кандай болду? Мына ошону сиздерге тааныштыргым келет. Бул жерде метод иштептир, максатка жетиптир. Алдыңыздарда мындай ийип байлагандан кийин мына ушундай түз бутактар өсүп чыккан. Мына ушул түз бутактардын баарынын учунда мына мөмө бүчүрлөр пайда болгон. Негизи мындай мөмө бүчүрлөр түз турганда байлабаса пайда болмок эмес. Бул байлангандан кийин мынакей бүтүндөй алма бүчүр пайда болгон. Мен мына ушуну күткөнмүн. Мына ушундай нерсе болушун каалаган элем. Мына туугандар, алмаңыз эркектеп мөмө бербей аткан болсо, түз бутагын 90 градуска ийип байлай турган болсоңуз, анда бул толук бойдон мөмө бутакка айланып калат. Мына ушул нерсени мен көптөн бери айтып келатамын. Айтып келаткан метод мына иштегенин практика жүзүндө көрүп атабыз. Мынакей. Ийип байлагандан кийин ийили бойдон катып калган. Мына туугандар, сиздер дагы мына ушундай формада кылсаңыздар болот экен. Кандай болуп атат билбейм, бозорайып калды окшойт. Жамгыр жаап атат. Тынч аман болуңуздар.